Кыргызстанда 16 апрель саат 10:00 карата коронавирус жуктурган дагы 17 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбол Дүйсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал билдиргендей, өлкө боюнча жалпы ооругандардын саны 466 кишиге жетти. Жаңы катталган учурдун ичинен Бишкек шаарында 5, Ош облусунда 1 жана Нарын облусунда 11 адам бар. Алардын 7-си аял, 10 эркек дейт ал. 2020 жылдын 16 апрелине карата тастыкталган 466 учурдун ичинен Жалал Абад облусу 93, Ош облусу 131, Ош шаарында 71, Чүй облусунда 28, Бишкек шаарында 87, Баткен облусунда 5, Нарын облусу 45, Ысык Көл облусунда 6. Жалпы катталган учурлардын ичинен 251 аял, 215 эркек. Булак чындык KG. Талас облусунда 1200дөн ашык адамдын анализи таза чыкты. Талас облусунда 1298 адамдын анализи чыгып келди. Бул тууралуу өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Жанызакова билдирди. Бүгүнкү күндө Талас облусунда коронавирус илдети официалдуу катталган жок. 1298 адамдын ПЦР тести Бишкек шаарынан чыгып келди. Сүйүнүчтүү кабар, баары таза деген жыйынтык болду. Учурда Талас облусунда обсервацияда 10 адам жатат, деди ал. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбол Дүйсөнбаев бүгүн 16 апрелге карата Кыргызстанда дагы 17 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталганын билдирген. Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек шаарында жана Ош, Нарын облусунда катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 466 адамга жетти. Ошондой эле акыркы суткада 13 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 5, Нарын облусунда 11, Ош облусунда 1. Булак аргумент KG. Портко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер!